бүгүнкү күнү ошол ата журт менен мекенчилдин өз билемдик кылып атканы Нурлан Тургунбекович, сиз мындай мыйзамсыз иштерди кыла берсеңиз, сиздин дагы кызматтык ордуңузду карайбыз. Анткени ошол квадратный залды бүгүнкү күнү секретариатыңыздарга берип, мекенчилби ата журтка 709 кабинетти дагы өзүңүздөрдүн секретариатыңыздарга берип, бул жерде ошол 7-нчи этажда ким отурса бардыгын ылдый түшүрөбүз деп өзүңүздөр билемдик кылып атасыз. Нурлан Тургунбекович, бүгүнкү күнү сизди адилет калыс төрага болот деп бардыгыбыз бир добуштан шайлаганбыз. Ошондуктан сиз калыс алып барыңыз. Бардыгын ошол кабинетпи, ошол секретариатта канча адам бар, канча адамдан бөлүштүрүп атабыз, бардыгын калыс алып барыңыз. Антпесе ишиңиздин баягы бүгүнкү күнү жаңы алып барып, ишти алып барып атасыз. Туура калыс алып барсаңыз, ошол мына 7-нчи созувда бир эмес, 2-нчи спикерсиз баягы калыстык кылып, баягы тарыхта калчы адамдардын төрага болду деген адамдардын бирисиз. Ошон үчүн мен сизден суранам. Туура калыс алып барыңыз. Ошол Бакиров Өмүрбек Мирзараимовичтин кабинетинен мыйзамсыз управ делами ким чыгарса дагы төраганын улуксаты, төраганын баягы кеңешисиз эч ким чыгарбайт. Бүгүнкү күнү Бакиров Өмүрбек Мирзараимович ошол биздин элдик топто, ошол элдик топтун лидери менмин, билесиз. Мен бул үчүн кабинети жок жүрсө, мен андан көрөкчө өзүмдүн кабинетим берип, лидерлик өзүмдүн баягы 14 депутат болсо, ошол бир депутатыбыз кабинети жок көчөдө жүрсө, мен отура албайт экенмин. Андан көрөкчө ошол Өмүрбек Мирзараимович менин кабинетиме отурсун анда. Сиздерге берели кабинеттердин барын 7-нчи этажда. Мен Акылбек Тогузбаевичке айттым эле ушул маселени көтөрбөй эле коюң депчи. Тилекке каршы айтылып кетти. Анан сиз дагы айттыңыз, бул жерде ошол 637-дей 638 кабинетти берген экен деп. Өзү мындайда кече мына ушул депутаттык комиссия чечим чыгарып, биздин урматтуу депутаттар колдоп берип, бул прокуратурага кетти да, жанагы токтом. Ал прокуратурадан тергөө тобу келип, менин кабинетимдеги жарым жартылай документтеримди, ДСП документтеримди, бардык буюмдарымды кайрадан мага эсептеп өткөрүп бермей сайын, мен кайсыдыр бир кабинетке кире албайм. Жарым жүгүм башка жакта болсо, жарым документтерим башка кабинетте болсо, мен тергөөнүн ишинде мындай тоскоолдук кылып калам. Булар келип, ар бир менин буюмдарымды мага өткөрүп бериш керек. Анан кийин депутаттык топ ошол кирген биздин управ деламинин орун басары кирип, менин кабинетиме кирип, талкалап кирип, ошол жерди шумоң кылып, обуз кылганы мыйзамсыз деп тапты. Анын эч кандай акысы, укугу жок. Ошондуктан менин кабинетимден эч кимдин чыгарганга укугу дагы жок, акы дагы жок. Мен ошол бүгүнкү күндө ошол прокуратурадан тергөө тобуну күтүп атам. Ошолор келип, мен кабинетимди кайрадан менин жүктөрүмдү, жарым жартылай жүгүмү каякта экенин таап, мага алып келип бермей сайын мен кире албайм да. Ошондук үчүн мына ушул кабинет маселесин токтотойлу. Өзү бул дагы ашыкча болуп атат. Азыр мен атым аталып кеткениге сизге мен кайрылып коюуну туура көрдүм. Урматтуу депутаттар, мына ушундай обстановка. Тергөө тобу келиш керек. Эртең саат 10-га келе турган болду. Эртең 10-га келсе, менин ошол жердеги кагаздарымды мага өткөрүп бермей сайын мен кире албайм. Тергөө тобуна тоскоолдук кылып калган болом. Урматтуу коллегалар, эми бул маселе бир жыл мурун чечилген да. Жаңы шайланып, состав келип, орун алып, ошондо кызматтык бөлмөлөр бөлүнүштүрүлүп берилген. Эми ага артка кайтып атабыз да. Ал бөлмө
элдик фракциясына, элдик депутаттык топко бөлүнүп берилген. Ал чечим күчүндө. Мына ошонун чечиминин негизинде ар бирибиз ар бир бөлмөнү ээлеп отурабыз. Эми кайрадан ар бир маселени көтөрүп чыксак болбойт, анткени чечим күчүндө да. Чечим күчүндө, аны эч ким жокко чыгарган жок. Ошондуктан юридикалык жагындагы эске алышыңыздарды суранам. Акылбек Тогузбаевич туура айтып атат. Ал фракциясынын өзүнүн депутаттык топтун мүчөсүнүн укугун коргоп атат. Милдеттүү түрдө. Ошондуктан бул маселени Нурлан Тургунбекович, өзүңүз биз көзөмөлгө алып, төрага катары чакырып эле жекече сүйлөшүп бүтүрүп койсоңуз туура болот. Токтомдун негизинде дагы бул маселе сизге жүктөлгөн. Рахмат. Рахмат.